Assalamu alaikum, urmattуу Tez Xabar kanalının көрүүчүлөрү, urmattуу mekendештер. Кадырман кыргызстандыктар, амансыздарбы? Tez Xabar kanalı өзүңүздөр жакшы билгендей, Ош шаарында биз Оштогу сатыла турган батирлерди көрсөтүүнү дагы деле улантып жатабыз. Бул сапар, бул серияда сиздер Оштогу Черемушки кичи районундагы Гастелло көчөсүндөгү кирпичный 77-серияда салынган көп кабаттуу үйдөн 2 бөлмөлүү сатыла турган батир боюнча маалымат аласыздар. Андыктан эгерде сиздер Оштон айрыкча Черемушкиден 2 бөлмөлүү квартира издеп жаткан болсоңуздар, анда биз менен бирге болуңуздар. Бул көчө Черемушкидеги көчө. Ушул көчө менен ылдый түшүп барсаңыздар, Анар, Кулатов, Төлөйкөн кичи райондарына барасыздар. Бир аз ылдыйраак жүргөндө сол тарапта туберкулезный больница бар. Ал эми жогору тарапта ушул көчө менен түз барсаңыздар, шаардык больницага барасыздар. Ал эми оң жакта роддомдо жайгашкан. Эгерде сиздер Араванский кичи районунан Черемушкиге келе жатканда подъемдон чыгып ылдый Анар тарапка түшүп келе жатканда роддомдун поворотунан өтүп, андан кийинки сол жака бурулган туберкулезный больницага жетпеген экинчи повороттон сол жака буруласыздар. Бул көчө Гастелло көчөсү деп аталат. Ушул көчө менен 300 метр барганда оң жакта сатыла турган батир көп кабаттуу үйдө жайгашкан. Биз ошол жерде сиздер менен буюрса жолугушабыз. Анда күтүп туруңуздар. Эгерде сиздер эч бир башка каналга которула элек болсоңуздар, биз Гастелло көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн короосуна келип калдык. Өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар, бул үйлөрдүн алдында балдар ойноочу аянтча да бар экен. Ал эми унаа коюуга, парковкага орундуктар болуп турат. Өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар, бул биринчи дом болсо, ал эми сатыла турган батир маңдайдагы 77-ci бышык кирпичтен салынган 77 сериядагы көп кабаттуу номер 1А көп кабаттуу үйү. Сатыла турган батир мына ушул маңдайдагы ортоңку подъезден киргенде 3-кабатта кабатта жайгашкан. Үй ээси эжебиз бизди күтүп жатат. 3-кабатка сиздер менен чогуу чыгып көтөрүлөбүз. Жаңы ремонт болгон, даяр сатыла турган квартираны сиздер менен чогуу көрөлү. Эгерде 2 бөлмөлүү батир издеп жаткан болсоңуздар, анда назар салыңыздар. Биз 3-кабатка чыктык. Мына ушул 3-кабатка чыгып оң жакка бурулганда 22 номердагы квартира. Бисмиллахиррахманиррахим. Биз жаңы ремонт болгон бөлмөнүн квартиранын ички бөлмөлөрүнө кирдик. Үй ээси, батир ээси менин жанымда. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы. Квартираны жаңы ремонт кылдырыпсыз го, Ооба, жаңы ремонт. Усталар жаңы эле чыгып кеткен сыяктуу. Ооба. Ремонту тез эле болду, канча убакытта бүтүрүштү? 1 айда бүттү го. Усталардын колуна береке, жакшы ремонт кылыптыр. Канча метр квадрат чыгат? 60 квадрат чакырышылык. 60 метр квадрат. 2 бөлмөлүү батир. Бүт дубалдагы туш кагаздарды, обойлорду жаңы жабыштырыптыр, Анан потолок, бардык бөлмөлөрдүкү натяжный потолок бу? Бар эле натяжный ооба. Мына бул эшиктерди алмаштырдыңызбы? Эшиктер алмашты, айниктер алмашты. Терезелер, пластиктер. Түшүнүктүү. Мен киргенде эле оң жакка бурулганда бул жер мына холл сыяктуу экен да. Мындай 3 бөлмөлүү батирге окшоп калыптыр. Бул жерден мурда кандай болгон өзү? 77 серия. Ушул жер. Кухняны балконго чыгарып койдук да. Кухняны балконго чыгарып коюпсуздар, анан бул жерди кеңейтип коюпсуздар, Мына караңыздар, сиздер эшиктен киргенде эле оң жакка бурулуп карасаңыздар, бул жер өзүнчө бир холл бөлмөсү болуп калыптыр. Чоң, ушул жерге диванды коюп, сиздер телевизорду коюп, кеңирүү отуруп эс алсаңыздар болот. Биз оң жактан биринчи бөлмөдөн баштайлы. Бул холлдун туурасы 2,5 метр, ал эми узундугу менимче 6,5 метрге жакын экен. Биз андан ары өтүп кухняны көрсөтүп коелу. Негизи бул батирдин кухнясы балконго чыгып кетиптир. Балкондун аянтында карап коюңуздар. Туурасы 2,5 метр, ал эми узундугу почти 5,5-6 метр чыгат экен. Ремонту жакшы, 2 терезеси бар. Жаңы пластик терезелер коюлуптур. Ремонту жакшы экен, көрүп турасыздар. Мына подоконниктин урубунан ылдый тарабына мындай моющий пластиктерди
ламинаттарды жабыштырыптыр. Ал эми мына оң жакта өзүңүздөр көрүп турасыздар. Печканын, мойканын, шкафтардын, холодильниктин, газ печкаларынын орундуктары бар экен. Ремонту жакшы, күнгөй бет. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, 3-кабатта жайгашкан 77 сериядагы көп кабаттуу үйдүн 2 бөлмөлүү батиринин заманбап жаңы ремонттогу кухнясы. Biz артқа кайталы, сиздер кухняны көрүп чыктыңыздар. Кайра биз холдобуз. Эгерде сиздер холдон кирип, сол тарапка бурулуп карасаңыздар, бул жакта 2 жаңы эшик коюлган. Оң жактагысына кирели. Мына эшиктер дагы заманбап хай-тек стилиндеги эшиктер экен. Апайлар моющий беже? Моющий, мына чоң-чоң көзгө көрүнүктүү, адам көзүн тарткан туш кагаздар жабыштырылыптыр. Пол эмне? Пол асты жыгач, анан үстүнөн ламинат эмен басып койдук. Линолеум, Линолеум. жакшы чыгыптыр бирок. Асты эми жыгачта. Бул 77 сериядагы домдор өзү өтө жакшы курулган да. Бул зал экен, а? Залды көрүп турасыздар, туурасы 4 метр, ал эми узундугу 5,5 метр. 6 метрге жакын балкон, кухня тарапта пластик терезеси бар, жарыктык ошол жерден кирип турат. Ал эми отопление дагы бар экен. Отопление маселеси кандай? Жакшы жылыйбы азыр? Азыр вообще мен сырттан киргенде эле уже тердеп чыктым эже. Натужный потолок. Потолокты карап коюңуздар. Только эгерде сиздер бул батирди сатып алсаңыздар, люстра коюу, люстра тандоо гана зарылчылыгы бар, башка жумушу жок. Жашаганга даяр экен, ремонтунда жакшы кылышыптыр. Биз эми экинчи спальня бөлмөнү көрсөтөлү. Биринчи биз залды көрсөтүп чыктык. Бул жатак бөлмөсү. Узун туурасын айта турган болсок, 4кө 4 чыгат экен менимче. Арка тарабында, күнгөй бет тарабында бир терезеси бар. Мен бул жакты дагы сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул аркасындагы 77 сериядагы дом. Кошуна көп кабаттуу үй. Өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Бул арка тарабы. Ремонту жакшы экен. Потолокту көрүп турасыздар. Ал эми пол башка бөлмөлөрдүкү сыяктуу эле жасалган да жасалыптыр. Бүт мына батареяларды алмаштыбы эже? Жаңы коюлуптур да. Бүт капитальный ремонт болуптур, караңыздар. Бүт терезелер да алмашкан, электрод точкалар да алмашкан, туш кагаздар жабыштырылган жаңы квартира болуп калыптыр. Өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Биз жатак бөлмөнү көрсөтүп чыктык. Эми оң жактагы санузел тармагын көрсөтүп коелу. Оң жактагы биринчи эшиктен киргенде бул жерде душевая көрүп турасыздар. Аристон коюлган, автоматта коюлуптур, ысык суу, муздак суу үзгүлтүксүз болуп турат. Буюрса полдон баштап потолокко чейин кафель жабыштырылган, ал эми потолок пластик каражаттарынан жасалган. Бир форточкасы бар экен, отопление киргизилген, жылуу санузел. Эми анын жанында сол жака бурулуп карай турган болсоңуздар, чакан, заманбап жасалган ажаткана. Эгерде ушул квартира сиздерге жаккан болсо, анда сиздер тез арада бул эжебизге байланышка чыгыңыздар. Ремонту жакшы, жашаганга даяр болгон 2 бөлмөлүү батир экен. Мага жакты, балким сиздерге дагы жаккан болушу керек. Эже, батирди канча дейсиз эми? 33 миң деп атабыз. 33 деп атасыз. Натужный потолок экен. Бүт заманбап жасаптырсыз. Канча кеми болобу, болбойбу? Бир аз кеметип беребиз. Нак бергенге кичине түшүп бересиз. Бир аз түшүп берем ооба. Ой, бир аз түшүп бериңиз. Документтери кандай? Документтер жайында бар. Баары жайында. Бардык шарт бар экен. Газ, суу, канализация, бардык шарт бар. Эч кыжалат болбоңуздар. Эң негизгиси отопление өтө сонун жылытат экен. Жайгашкан жери дагы абасы таза, чиркеги аз, тынч район болуп саналат. Мектепке, мечитке, роддомго, больницага, бардык тармактарга жакын. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. 0777 78 30 38 0555 85 89 65. Мына ушул телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар. Эже түнү күнү жооп берүүгө даярсызбы? Ооба. Варианттары жок, только нак сатасызбы? Ооба, нак эле сатабыз. Анда жакшы, бүгүндөн баштап, азыркы мүнөттөрдөн баштап батир издеген биздин мекендештер, көрүүчүлөр сизге чалат. Анда даяр туруңуз. Биз кайталы ишиңизге ийгилик каалайм, ден соолукта болуңуз.
Егер де тез кабарды издеп жаткан болсоңуздар, анда 0558 86 00 11 номерлерин чаласыздар. Мен чыгып баратканда 2 кабаттуу эшиги бар экендигин дагы сиздердин эсиңиздерге салам. Анда бизди күтүп туруңуздар, 0558 86 00 11 номерлерине чалыңыздар.